bir düktü, Manas atабыз ayткандай, bir жакадан баш, bir жеңден кол чыгарып. Мен буга чейин көчмөндөр оюндары боюнча, көчмөндөрдүн тою боюнча көп жолу интервьюларды бердим, интернеттерде бар. Мен кыскача айта турган болсом, бул ошол казак туугандардан улам пайда болгон мага. Казак туугандар көчмөндөр деген ресторан ачышкан. Анан ошол жерде көчмөндөрдүн атасы кыргыздар деген талаш тартыш менен менин жан дүйнөм козголо баштаган. Ошондон кийин анан мен көчмөндөрдүн тоюн өткөрөм, дүйнө жүзүнөн көчмөндөрдү чакырам деп баягы жаш мезгилим эле 26-27 жаш. Анан бардыгын чакырып, анан көчмөндөрдүн bir чоң тоюн берем. Анан ошол жерде көчмөн элдердин оюндарын өткөрөм. Анан ошо менен дүйнө жүзү кыргыздар көчмөндөрдүн атасы экенин таанып калат деген жаш балалык кыял менен баштагам. Ниетиме жеттим. 2002 болсо 2007 5 жылдын ичинде ушул тойду бергенге жетиштим. Мамлекеттен бир тыйын каржыланган жок. Бардыгын мындайча айтканда өзүм жана өзүмдүн туугандарым менен өткөрдүк. Анан эң мага чоң жардам болгон өзүм айылдаштарым болду. Бардык кызматты ошол айылдаштарым кылып берди. Мен ошого аябай ыраазымын. Айылдаштарыма мен карызмын деп эле эсептейм. Анткени ошол өзүм айылымда жердештерим түндөп күндөп кызмат кылып, 50 миң деген адам келди. Ошолордун бардыгын курооз кайтарбай, ашын аштай демдеп, нанын нандай кылып берип, коюн койдой союп аткарып беришти. 5 мамлекеттен конок келген. 3 мамлекеттен атчан коноктор келген. Алардын бардыгын жайгаштырганбыз. Алардын бардыгын ыраазы кылып кетиргенбиз. 9 түрлүү көчмөн элдеринин 9 түрлүү оюн өткөн. 5 машина, ошол кезде $15 миң акча призовый фонд берилген. Жалпы сумма $170 миң кеткен 2007 жылы. Мен эсептесем 2007 жылы $170 миң Бишкектен 10 квартира алмак экен. Бирок кыргыз элинин идеологиясын жаратыш, кыргыз элин дүйнөгө таанытыш менин максатым болгон.